Чоң рахмат. Жаңыны курган жакшы, бирок жаңыны кургандан мурда эскини да коргой билиш керек, урматтуу министрдин орун басары. Айтайын дегеним, Бишкек Ош жолунда каттап калабыз кеде. Кадимгидей эле жүк ташыган машиналардын баллондору бар го. Ошо асфальтка кирип, лайга баткандай болуп баратканын көрөсүң да. Ушунча оор жүктөйсүңбү, айланайын, кичине ойлобойсуңбу элди дагы десе, сенин ишиң эмне эмес, сенин эмне кетип атыптыр деп туруп жооп берет экен ошо. Жанагындай фура айдагандарчы. Ошолорго ким жооп берет? Ушунча акча кетти деп атасыз, сапаты жакшы деп атасыз. Кадимкидей көзүм менен көрөм да. Чоң оор жүк жүктөгөн фуралардын баллондору ылайга баткандай батып кетип аткан болот ошо асфальттарда. Көрдүңүз беле ошондойду? Ушуларды ким карайт? Ким жооп берет буга? Бизде департамент наземного и водного транспорта деген министрликтин алдында ишкана бар. Алардын составында баягы салмактык көзөмөл жүргүзөт. Салмактык көзөмөл жүргүзүүчү бизде пункттар бар. Ошо жерлерден веске тартып, баягы туура эмес келген салмактарын штрафтар салынат. Урматтуу министр, ушу көзөмөл деген сөздөн аябай коркуп калдым да. Ошо көзөмөл кылгандардын өздөрүн кантип көзөмөлдөйбүз, кептин бар ошондой болуп атпайбы? Мага биз да аракет кылып атабыз, өздөрүн да көзөмөлдөйлөп жакынкы мына. Эмне дейсиң? Аракетиңиздерге берекет. Жакшы структура бар экен, бирок ошо көзөмөлдөгөндөрдүн өздөрүн көзөмөлдөбөсө, бул ар бир адам көргөн чындык. Көзүм көрбөсө аркамды бөрү жесин дегендей саясат болуп атат. Бул бир. Экинчиси, 1 километр жол канчага бүтөт азыркы эсептер боюнча? Негизи мен инженер катары айтышым керек, 1 километр жолдун ушундай бир белгилүү бага бүтөт дегени мындай туура эмесирээк да. Себеби дегенде ошол 1 километрде 10 көпүрө болуп калышы мүмкүн. Баасы кымбат болуп кетет. Ошол эле 1 бир да көпүрө болбосо деп эсептейли. Болбой калышы да мүмкүн. Ал жерде катмарына жараша да кетет. 1 слой асфальт, 2 слой асфальт, 2 слой основание болушу мүмкүн. Башкача берейинчи, Кара Балта менен Бишкек жолуна 1 километрде канча кетип атат? Сметаңарда канча көрсөтүлгөн? Кара Балта Бишкек жолу 1 километр боюнча бөлүнгөн жок менде. 1,5 миллион. 1,5 миллиондон да ашыгыраак. Эми ошол эле азыр айтып атасыз, Арекстрой менен кайсы строй дедиңиз? Кыргыз жол курулушу. Тиги балыкчы менен Барсконду куруп аткан Кыргыз жолу. Мына Кытайлар курган Кара Балта менен Бишкек жолуна 1 километрине 1,5 километр. 1,5 миллион доллардан болуп атат. Ал эми кыргыз компаниялары иштеген. Ошол эле балыкчы менен Барскон жолунун курулушуна 1 километрине 800 миң долларга да иштебейт экен да, дээрлик 2 эсе аз болуп атат. Эмне үчүн? Өткөндө эми ошол маселени көтөрдүм эле, бир чара көрдүңөрбү? Кайрадан карап чыгабыз дедиңер эле. Эми ошол учурда, келишим түзөр учурда ошол компаниялар коммерциялык предложение алып келген экен. Биз ошо 1 чакырым жолду 798 миң доллардан куруп беребиз. Кайсыл жылы? 21-жылы. Андан бери канча суу акты, канча материалдар көтөрүлдү, инфляция канча болду? Бир карап коюңуздарчы. Же бей своих, чтобы чужие боялись деп атасыздарбы? Ушул маселени караңыздар сөзсүз түрдө. Кийинкиси. Хорошо. Караңыз, Тогуз Тору экономикалык жактан кыйналган район болчу. Кудай кааласа эми көрөсүздөр. Жол ачылат, эмне себептен дегенде тупиктен чыгып атат. Кыргызстандын 2 аймагын бириктирген жаңы жол ошол жак аркылуу өтүп атат. Туурабы? Байкап атасыздарбы? Азыр бизнестер ачылып, элдин маанайы жарык болуп баратат. Тогуз Тородо, урматтуу министрдин орун басары. Мен 90-жылдар барганда чоң алайда башка турмуш болчу. Эркечтам аркылуу жаңы жол курулгандан кийинки деңгээл такыр башка. Азыр жерлер аябай кымбат. Көрдүңүзбү, тупиктен чыгарса экономика өсө берет да. Ушул региондорду тупиктен чыгаруу боюнча саясатыңар барбы? Жаңы жолдорду куруп, мисалы Кытайга ошол эле Алайкы аркылуу жол ачса болот. Ушул сыяктуу стратегиялык планыңар барбы? Министрликтин баягы жол тармагын өнүктүрүү боюнча стратегиялык планы бар. Бирок өткөндө сиз айткан жол боюнча тапшырмалар берилди. Биз азыр анализ кылып келип туруп анан жооп берели. Ал мен бир гана мисалды айтып атам, бирок Кыргызстанда анализ кылып чыгыңыздар. Сөзсүз түрдө региондор тупиктен чыгарыш керек да. Мисалы Чаткалга кыштын күнү Талас аркылуу бара албайсың. Кышта деле, жайда деле, Талас аркылуу деле, Алабук аркылуу деле бара тургандай болсо, тупиктен чыкмак, экономика жанданмак, адамдар көчүп кетмеген эмес, жашоонун деңгээли башкача болмок. Ошону айтып атам. Туура эле айтып атамбы? Туура. Стратегиялык план түзүп, ушул боюнча иштейличи, анан кийин каражаттарды даректүү тартсак болот. Кийинкиси. Азыр Казакстанга бир барып келсеңиз, Алматыга чейин барып эле жүрсөңүз керек.
жолдору кыштан чыккандан кийин бизге окшоп боюлуп бузулуп калбайт. Эмне себептен дегенде бетон аралаштырып жаңы технология менен куруп атыптыр. Биз качан бетон аралаштырабыз? Эмне үчүн ушундай жаңы бир технология, жаңы ыкмалар менен куруп атабыз? Баягынын таягы бойдон келип келатабыз. Туура, бетонный жолдор асфальт жолдорго караганда бир 2 эсе срок службасы жогорураак, бирок баасы дагы ошо 2 эсе кымбатыраак. Бул бетонный покрытиянын өзүнүн жакшы жактары, анан жаман жактары да бар. Казакстан ошо чоң трассаларын бетонный жолдорду курган, бирок жанагы жаз, күз, кышкы учурда тайгак болгон үчүн көптөгөн авариялар эселеп көбөйүп кеткен дагы, анан булар кайра ошонун үстүнө асфальт жол басышкан. Эми бетонный жолдор боюнча мен өзүмдүн оюмду айта кетсем, бул кымбат болот, да өзүн өзү актайт. Бирок биз аны бардык эле жолдорго эмес, баягы чоң карьерлерге, если өзүн өзү актаса, чоң карьерлерге, жүк ташуучу чоң коридорлорго курсак туура болот деп ойлойм. Өзбекстандын мурдагы президент Ислам Каримов бир сөзүндө айтты эле, мен арзан сатып алгыдай анчалык бай адам эмесмин депчи. Албетте, сметасы аз болсо ошого жараша сапаты да начар болуп атат. Кээде жол деген стратегиялык маани деген нерсе улам оңдой бербей, мына англисче transaction cost деп коет, упущенная выгода, улам ремонттогондон чыгашасы 2 эсе 3 эсе болуп кетип атат. Ошон үчүн бул жакка карап көрүңүздөр. Жыйынтыктоочу суроо азыр айттыңыз. Менде мурдагы депутат сураганда айттыңыз. Албетте бул структура карайт, анан кийин министрлик жоопкерчиликтүү консультанттар бар депчи. Кыргызда бир сөз бар да, койчу көп болсо кой арам өлөт. Ошондой болгон жоксуздарбы? Эми жалпы негизги система бар да, ошо система иштеп атат, туура эле иштеп атат деп ойлойм мен. Эми системаны деле күндөн күнгө бир өзгөртүп, жакшы жагына бурбаса, ошол система менен келе атабыз. Чындап, бирдекеге бир жооп сураганда адам таппай каласың да. Кылган киши көп, кыбыраган киши көп, бирок жооп бере турган киши жок. Проблема ошондон болуп атпайбы? Ошон үчүн ушул жагына бир карап чыгыңыздарчы. Сандан сапатка өтөлү, Рахмат.